Экендештер арбаңыздар, чукул кайрылуу, мошенниктер диаспоранын атын колдонуп, WhatsApp группа ачып, элдерден регистрация чогултуп атат азыркы күндө. 25 февралда WhatsApp группа ачылыптыр. Айта кетейин, диаспорада эч кандай WhatsApp группабыз жок. Биздин расмий группабыз бул Telegram канал. Бирок ошол WhatsApp группага дагы биздин расмий ссылканы которуп, жаңылыктарды ошоктон аласыңар деп туруп, элдерди ошентип будуң чаңга салып, биздин расмий каналда колдонуп, ошол өздөрүнүн мошенниктер түзгөн WhatsApp группага ыргытып атат. Алданбаңыздар, диаспора эч качан регистрация жасаган эмес, жасабайт дагы, бир да өкүлүбүз мындай иш менен алектенбейт. Телефон номерлерим болсо айта кетейин, азыр мен группасындагы көрсөтүп коем. +7 977 191 9918 биринчи номери. Экинчи номери болсо +7 991 569 48 24. Өзүн Өмүрбек деп тааныштырып атат, менен орун басарым деп тааныштырып атат, ошо перепискага кылгандан кийин. Анан кийин регистрацияга акча ыргыткыла дейт, документтериң ыргыткыла дейт, жасап беребиз дейт, квартирага коебуз дейт экен дагы. Сбербанктыкы Насибахан деген атка чыгып атат. Тинькофф банктыкы болсо Өмүрбек деп чыгып атат. Аны дагы териштиребиз. Аты балким Өмүрбек эмес, балким бирөөнүн картасын алып туруп колдонуп аткандыр. Тийиштүү органдарга бердик. Жакында ал жигиттер же ошол аялдар ким болсо дагы жазасын тартат. Толук тартат. Силер жабыркаган болсоңуздар, сөзсүз түрдө биздин ички иштер министрлигине кайрыңыздар, Большая Ардынка тиги консулдук бөлүмүнүн жанына ошол жигиттерден диаспоранын атынан деп айтып аткан жигиттерге арыз жазып, смело МВДге кайрыла бериңиздер. Биз дагы муну карап турабыз. Жакын арада тийиштүү органдар булардын жазасын берет, Кудай буйрса. Алданбаңыздар мекендештер. Көрүшкөнчө.